Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент педофилдерди өмүр бою эркинен ажыратуу боюнча мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров айрым мыйзам актыларына, кылмыш жаза кодексине, жазык процесстик кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Ага ылайык кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Анда кылмыш жасаган учурда 60 жаш куракка жеткен, баланын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыш жасаган эркектерге өмүр бою эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза дайындалышы мүмкүн. Ошондой эле мыйзам менен жазык процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизилип, анда сот жазаны өтөөгө тоскоол болгон катуу оорунун бар экендигине карабастан, баланын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыш жасаган адамга жаза дайындоо менен айыптоо өкүмүн чыгарары каралган. Мыйзам 2024 жылдын 11 апрелинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзам боюнча жашы жете элек бала деп 18 жашка чейинки жарандар эсептелет. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Камчыбек Ташиев тааныш билиш менен маселе чечкен аткаминерлер жоопко тартылаарын дагы бир жолу эскертти. Мындан ары Кыргызстанда мурдагыдай тааныш билиш, алыш бериш менен маселе чечилбейт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кара Суу шаарында район жетекчилери жана активисттер менен жолугушууда билдирген. Эгерде тааныш билиш менен маселе чечкендер билинип калса, жоопко тартабыз. Мен жоопко тартабыз деп силерди коркутайын деген ниетим жок. Бул деген мыйзамдын аткарылышы. Мыйзам бузган адамды мыйзам негизинде эч нерсеге карабай жоопко тартабыз. Мамлекетке ушинтип гана тартуу орното алабыз. Ошондо гана өнүгөбүз, өсөбүз, өсүп келаткан балдарыбыздын келечегин аныктайбыз. Убакыт келет, 1 жылбы, 2 жылбы, 5 же 10 жылбы биз да кызматтан кетебиз. Бирок ар бирибиз иштеп жаткан маалда тартип орнотуп, мамлекетке мыйзам иштей тургандай кылышыбыз керек. Биз иштен кеткенден кийин тааныштарыбыз сактайт дебегиле. Иштен кеткенден кийин мыйзам сактагандай болсун. Мыйзам чегинде иштесең эч нерседен коркпойсуң. Биз азыр эмнеге мыйзам бузгандарды коркпостон жоопко тартып, жакшы иштегендерди сыйлап жатабыз? Себеби эч кандай мыйзам бузбаганыбызга ишенебиз. Жегич иштерди төлөтүп жатабыз. Мурда айткам, дагы кайталайм. Бүгүнкү күндө УКМК тарабынан мамлекеттик казынага 120 миллиард сомдун тегегинде акча кайтарылды, деди Камчыбек Ташиев. УКМК Камчы Көлбаевдин тууган адам уурдоого шектелип кармалды. Камчы Көлбаевдин туугандары адам уурдоого шектелип кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда ЖЭА жана ЖСА аттуу адамдар Камчыбек Көлбаевдин колдоосун пайдаланып, мамлекеттик кызматкерлерге кысым көрсөтүп жүргөн. Аталган эки жаран күч колдонуу жолу менен жергиликтүү кеңештин айрым депутаттарын мыйзамсыз эркиндигинен ажыратышкан, деди улуттук коопсуздук кызматынан. Козголгон кылмыш ишинин алкагындагы бир катар ыкчам издөө жана тергөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Натыйжада факт боюнча текшерүүлөрдүн бири ЖЭА колго түшкөн. Ал Каракол шаарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда. Акылбек Жапаров Кыргызстан кирешеси төмөн өлкөлөрдүн катарынан чыкты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров финтех жана туруктуу өнүгүү каржынын келечеги аттуу Бишкек эл аралык каржы форумунда сүйлөгөн. Негизги тезистер: Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүү траекториясына кирди. Жаңы ишканалар гана эмес, бүтүндөй тармактар жана багыттар ачылып, тышкы соода жүгүртүү өсүүдө. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча Кыргызстан кирешеси төмөн өлкөлөрдүн категориясынан чыкты. Кыргызстан адамдык капиталга да, жаратылыш ресурстарына да бай. Биз үчүн акылдуу жана кайраттуу өлкө болуу маанилүү. Мамлекет экономикада жетектөөчү күчтүн ролун эбак эле өзүнө алган. Өлкө экономиканын кубаттуу локомотивинин ролун ойнойт. Дирижер гана эмес, оркестрдеги алгачкы скрипка да болот.
Бийлик банк секторуна чоң үмүт артууда. Экономикалык өсүштүн талап кылынган темптерине жетүү үчүн жогорку деңгээлде өнүккөн ийкемдүү жана акылдуу финансы банк сектору болушу керек. Атамекендик банктар үчүн корреспонденттик эсептердин тармагын кеңейтүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Министрлер кабинетинин башчысы аларды банктар аралык отуруулар боюнча комиссияны кыскартууга жана өздөрүнүн банкоматтарын орнотууга, ошондой эле акыркылардын бирдиктүү системасын түзүүгө чакырды. Баткендин Сай айылында 67 турак үй сел коркунучунан корголот. Тапшырма берилди. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов Баткен району Сай айылында да болду. Ведомстводан билдиришкендей, министринин орун басары аталган айылда сел өткөрүүчү Сайдын абалы менен таанышып, жыйынтыгында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө алдын алуу багытында тиешелүү иштерди аткаруу боюнча тапшырмаларды койду. Натыйжада аталган айылдагы 67 турак үй, 800 метр ички чарбалык арык жана 700 метр ички чарбалык жол сел кооптуулугунан коргоого алынат. Мындан сырткары Сай жээгине 200 дана габион торчосу орнотулуп, Сай айылында сел кырсыктарынан коргоо чаралары ишке ашырылат. Так, тугандар, биринчи машинабыз менен сиздерди тааныштырып берейин. Көрүп атасыздар тугандар, серебрисный цветте Kia Rio деген машинабыз тугандар, автомат коробкада, ички чехолдору полный жасалган, дөңгөлөктөрү титан, айнек көтөргүчтөрү тугандар электропакет тугандар. Биринчи Kia Rio малолитражка тугандар. Андан кийинки машинабыз 2 Toyota Avensis тугандар. Бул кара цветте, бул жашыл бир башкача цветте экен тугандар. Билесиздер, Кыргызстанда муну бартап мине турган машиналар тугандар 1.8 объемдо болот тугандар. Айнек көтөргүчтөр булардагы полный электропакет, максимальный комплектацияда, протекторлор, баллондор жаңы салынган экен тугандар. Эч качан карабайсыздар, сразу айдай бересиздер тугандар. Андан кийинки машинабызга келе турган болсок тугандар, көрүп атасыздар тугандар, бул серебрисный цветте Mercedes Seshka деп тугандар. Люк бар, комплектация, максимальный комплектация тугандар. Автомат коробкада, объем 2 тугандар. Коробка автомат. Дөңгөлөктөрү полный титан, кырлар наклейкалар AMG деп жазылыптыр. Буюрса утастар, буюрса ушул жерде машиналар сиздерге тапшырам. Андан кийинки главный машинабызга келе турган болсок тугандар, көрүп атасыздар. Светиле бир өзгөчө. Toyota Mark X деп коет экен тугандар, көпчүлүгү 2,5 объемдо болот экен. Бул 3 объемдо. Король трасса деп койсок болот. Светиле бир өзгөчө. Хамелеон свет деп коет экен. Кечирак кирсе дагы бир башкача свет берет экен тугандар. Анан бул айта кетчү нерсе, ким айткандай, карап турса дагы жарашат, айдаса дагы жарашат, жөн турса дагы жарашат деген машинабыз ушул болот тугандар. Ошол тугандар, 5 автоунаадан сырткары тугандар 100 конвертте 1,5 миң рубльдан тугандар. Анан 100 подарочный билет кийинки оюнга. Анан 5 автоунаа общий биригип 205 приз менен буюрса тугандар старт кетти тугандар. Эми сиздер билет кандай алабыз дей турган болсоңуздар, мен ушул видеонун астына номер коем. +7926 1999 028. Ошол номерди сохранить этсеңиздер, биздин WhatsApp номер, WhatsApp'тын сүрөт койчу жеринде профилинде тугандар, биринчиге М-банк, экинчиге Элкарт койгонбуз. Кыргызстанда мекендештерибиз М-банкка же болбосо Элкартка салып, чек жөнөтө бересиздер, билетиңиздер барат. Анан Россия жана башка өлкөдөгү мекендештерибиз, ошонун астында эле Сбербанк картасы бар тугандар, бемалал саласыздар, чегиңиздерди, атыңыздарды жазып жөнөтө бересиздер, билетиңиздер барат. Кыргызстандагы мекендештер тугандар 750 сом саласыздар, Москвадагы мекендештер 750 рубль салып, чегиңиздерди, атыңыздарды жазып жөнөтө бересиздер, билетиңиздер барат тугандар. Ошол тугандар 750 рубльга тугандар сиздерди ушул аркамдагы приздер күтөт тугандар. Буюрса сиздерди капа кылбайт, буюрса чоткий машиналарды койгонго аракет кылып тугандар. Бардыңыздарга ийгилик, бардыңыздарга оомат. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Таласта 15 жаштагы кыз кош бойлуу экени аныкталып, иш козголду. Талас облусунун Чыңгыз Айтматов районунда 15 жаштагы кыз кош бойлуу экени аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка облустук милициянын басма сөз кызматы 23 майда билдирген. Маалыматка караганда өспүрүмдүн боюнда бар экенин милицияга мектептин мугалимдери кабарлашкан. Ошондой эле кыздын апасы да милицияга арыз менен кайрылган. Текшерүүнүн жүрүшүндө кыздын 26 жумалык боюнда бар экени такталып, кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бул факт боюнча Айтматов районунун 31 жаштагы тургуну шек саналып кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ушул тапта тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Нурланбек Шакиев: кандай гана тармак болбосун, аялдардын салымы чоң.
23 майда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Бишкек шаарында уюштурулган Борбор Азия өлкөлөрүнүн аялдар диалогунун Борбор Азиянын экономикасындагы аялдардын ролу, санариптик, социалдык жана экологиялык инновацияларды илгерилетүү үчүн лидерлик аталышындагы алгачкы жыйынына катышты. Борбор Азиядагы лидер айымдардын диалогу аймактагы аялдарды колдоо, алардын саясий, экономикалык жана социалдык чөйрөлөрдөгү ролун жогорулатуу максатында түзүлгөн алгылыктуу аянтча экенин белгилеген Нурланбек Шакиев. Кандай гана тармак болбосун, аялдардын салымы чоң, андыктан гендердик теңчиликти камсыз кылууга жана аялдардын укуктарын кеңейтүүгө өзгөчө көңүл буруубуз керек. Себеби гендердик теңчилик адамдын негизги укугу гана эмес, тынчтыкка, бакубаттуулукка жана туруктуу өнүгүүгө жетишүүдөгү маанилүү кадам болуп саналат. Мындан сырткары айымдарды экономикалык, социалдык, санариптик жана экологиялык инновацияларды илгерилетүүгө тартуу маселеси да абдан актуалдуу деген ал. Муну менен катар Борбор Азия чөлкөмүндө, анын ичинен Кыргызстанда аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн алдыга жылдыруу багытында жасалып жаткан иштерге токтолгон Жогорку Кеңештин төрагасы. Биздин өлкөдө гендердик теңчилик маселелери бардык деңгээлдеги стратегиялык документтерде камтылып, туруктуу өнүгүү максаттарына жетүүдөгү негизги кадам катары каралууда деп кошумчалаган ал. Мындан тышкары быйыл эмгек чөйрөсүндөгү зордук зомбулукту жана куугунтуктоону жоюу боюнча эл аралык эмгек уюмунун конвенциясы ратификацияланып, 2030-жылга чейин аялдардын лидерлигин колдоо боюнча мамлекеттик программага бекитилгенин маалымдаган Нурланбек Шакиев, Жогорку Кеңеште мыйзам чыгаруучу орган катары аялдардын жана балдардын абалын жакшыртуу боюнча мыйзам актыларын иштеп чыгууга жана кабыл алууга баардык күч аракетин жумшоодо, деди ал. Буга Кыргыз парламенти тарабынан кабыл алынган эркектер менен аялдардын бирдей укуктарын жана бирдей мүмкүнчүлүктөрүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамды мисал кылган. Тоок менен 1 саат бою кыйнады, Аскат Жетиген кыйноого кабылганын билдирди. Массалык башаламандыктарга жана бийликти басып алууга чакырык жасоого айыпталып жаткан акын, активист Аскат Жетиген кыйноого кабылганын билдиргенин Азаттык жазды. Кечээ Сырлов райондук сотунда Аскат Жетигендин иши боюнча отурум өтүп, анда акын көрсөтмө берген. Ал билдиргендей 20-мартта кармалгандан кийин абактаны күч кызматкерлери кыйноого алган. Бул боюнча Аскат Жетиген акыйкатчыга жана кыйноолорго каршы улуттук борборго кайрылган. Ток менен 1 саат бою кыйнашкан. Бул боюнча кат жибердим, учурда аскер прокуратурасы ишти изилдеп жатат, деди ал. Ошондой эле Аскат Жетиген ага тагылган айыптарга макул эместигин билдирди. Кийинки отурум 28-майга белгиленди. Азырынча жаза аткаруу кызматы жана улуттук коопсуздук комитети Аскат Жетигендин билдирүүсүнө жооп берелек. Аскат Жетиген ырчы, акын, обончу, комузчу, ал элге зарыкканда, кусалык, кыргызым аттуу ырлары менен таанымал. 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблинин жетектеген. Буга чейин ал азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео кайрылууларды жасап келген. Анын ичинде кумаркананы иштетүү, тууну өзгөртүү боюнча каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын жана маданият тармагындагы реформаларды айыптаган. 15-мартта ал бийликти сындап каарып сөккөн видео кайрылуусун чыгарган. Бул видеодон кийин эле 16-мартта УКМКнын кызматкерлери Аскат Жетигенди Кочкордон кармап Бишкекке алып келишкен. Бирок 15-марттагы эмес, ага чейинки видео кайрылуусу үчүн 2022-жылы козголгон кылмыш иши боюнча кармалганы кабарланган. УКМКга бийликти басып алууга чакырык жасоо деген айып таккан. Акын 48 саат камакта болгондон кийин 18-мартта Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан аны эч жакка кетпөө тил каты менен бошотулган. Бирок Аскат Жетиген 20-мартта УКМК тарабынан кайра кармалган. Бул ирет анын кармалышына 15-марттагы видеосу себеп болгон. Жактоочу Венера Буйдабекова Азаттыкка билдиргендей, Аскат Жетигендин 15-марттагы жасаган видео кайрылуусу боюнча экспертизанын жыйынтыгы чыгып, анын негизинде акынга массалык башаламандыктарга чакырыктар беренеси менен дагы бир эпизод боюнча кылмыш иши козголгон. Кыргызстанга мыйзамсыз түрдө 8 автону алып келүү аракети токтотулду. УКМК тарабынан ыкчам издөө иш-чараларын жүрүшүндө Кыргызстанга автоунааларды мыйзамсыз алып келүү аракетине бөгөт коюлган. Тактап айтканда, МЗЖ аттуу кыргыз жараны өзүнүн шериктери менен 8 автоунаага жасалма документтерди колдонушуп, Кыргыз Республикасынын аймагында андан ары легалдаштыруу жана сатуу үчүн Каркыра автожол көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу мамлекеттик чек араны кесип өтүүгө аракет кылышкан. Атайлап жасалма документтерди колдонуу фактысы боюнча УКМК тарабынан кылмыш иши козголду. Учурда кармалган жаран Каракол шаардык ички иштер баш башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ошол эле учурда аталган фактыга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча комплекстүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. 4 айда гепатит жугузгандардын саны 3,5 эсеге көбөйдү. Январь-апрель айларында гепатит жуктургандардын саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3,5 эсеге көбөйдү.
Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Гепатитке чалдыккандар Баткен жана Жалал Абад облустарында көп. Ал эми сифилик менен бруцеллез 1,1% өстү. Ал эми кургагучу жуктургандардын саны 2023 жылдан бери төмөндөөдө. 2024 жылдын 4 айында 6,18% азайды. Ошто таң атпай жайлоого эс алууга бараткан 26 бала милицияга жеткирилди. Ош облусунда жайлоого эс алууга бара жаткан 26 бала милицияга жеткирилип, ата-энелерине айып салынды. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Белгилүү болгондой, 19 майда таңкы саат 4:00 Кара суунун милициясына балдары кичи автобус жалдап, Алай районунун Сарой жайлоосуна эс алууга чыгып кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Алардын артынан милиция кызматкерлери барып, балдар милиция бөлмөчөсүнө жеткирилген. Ошондой эле алардын ата-энелери милицияга чакыртылган. Милициядан билдиришкендей, эс алууга чыккандар Кара Суу районундагы орто мектептин 10 классынын 8 окуучусу, Ош МУнун 1-курсунун 6 студенти, Ош гуманитардык педагогикалык институтунун 1 студенти жана эч жерде окубаган 9 бала экендиги аныкталган. Укук бузуулар кодексинин 74-беренесине ылайык балдардын ата-энесине айып салынган. Милициядан белгилешкендей, мыйзамга ылайык өспүрүм балдарга түнкү убакытта ата-энесинин коштоосуз жүрүүгө болбойт. Ошондой эле милиция мектеп бүтүрүүчүлөрүнө мектептердин аймагынан тышкары акыркы коңгуроо салтанатын өткөрүүгө тыюу салынганын эскертишкен.